Ош шаарынын келген баягы жаңы мэри Жеңишбек Тукурбаевдин Манас Ата кафеси боюнча чыгарган чечим ызычуусуна кайра түшүндүрмө берди. Аны окугандар да болсо керек. Ошол жана мен айткандай эле жанында жүргөндөр эле башын айландырып койгондо жаңы келген мэр билбейт, толук иликтебей туруп эле иштеп аткан кафени ушундай болду деп жанындагылар башын айландырып койсо иштесин деп койгон. Эми ал деле жакшы ойдо. Түшүндүрмө берди. Соттун чечими бар экен. Соттун чечимине эч кандай каршылык көрсөтпөйбүз. Соттун чечимин колдойм деди. Бул дегени Манас Ата кафеси баягы соттун чечиминин күчүндө калды. Өз эсебинен бузулуп, кайра калыбына келтирсин дегенчи. Ошол достор. Анан ал сөзгө кээ бирки түшүнбөгөндөр, ошо Манас Ата кафесинин тарабын алгандар жок эмес. Албетте мени сөгүп кеткен, урушуп кеткендер дагы бар комментарийде. Эми алар толук окуп деле майын деле берген жокмун. Андай адамдар боло берет. Балким ошол Манас Атада жакын адамдары же андай жалданма немелери болушу мүмкүн. Ошол эле учурда мэрдин жанындагы адамдар дегенде кээ биркилер жанындагылар өздөрүн алып атат, бирок сөзсүз толук айтып кетем, алардын деле күнөөсү бар. Ошол маселе көтөрүлүп атканда бирөө чыгып айтыш керек болчу. Шеф, урматтуу мэр, бул мынандай болгон, ызычуу болгон жер, бул жерде сот болгон, соттун чечимдери бар депчи. Ошол эле адамдар мэрияда иштегендер дейбизби же мындай баягы активный болуп жүргөндөр дейбиз. Ошол эле мурда ызычуу болуп чыкканда жабылсын деп кол чабып жүргөндөр. Мэрияда иштеп жүргөндөр, мурдагы мэрлердин үстүндө жабылсын деп кол чабып жүргөндөр болгон. Азыр эми ачылсын десе кайра дагы кол чабып атышат. Мындай креслонун ушунчалык кошоматчылык кылып жамбак байлай койгон жакшылыгы дейм да мен оюмча. Намыс деле керек да мындайчы. Эми жеке оюм да. Сиздер кандай ойнойсуздар билбейм. Эми позиция деген болуш керек адамдачы. Позиция деген, мыйзам деген мына ушинтип жамбагып үй бүлөмүн бакпайлай койбоймунбу деген ойлор келиш керек да. Эми ким келип бирөө келип ачылсын десе деле кол чабып, жабылсын десе деле кол чаба бербейчи. Баарына мыйзам болуш керек. Анан көрөп креслону тапшырып берип коюш керек да. Мына мен иштей албайт экен, менин колуман келбейт экен депчи. Мен позицияда тура албаган адам экенмин. Мен кошоматчы экенмин. Ким келсе ошого кошомат кылып сиздики туура дей берет экенмин депчи. Андай болбош керек. Ар бир жетекчинин, ар бир активный болуп өзүнүн оюн жеке билдиргендер ачык өзүнүн жеке оюн билдириш керек. Болгондой айтып, бул мындай болгон, бул мындай болгон. Бул мындай кылсаңыз туура эмес болуп калат.